Башка жаңылыктардан. Ош шаарында акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борбору жарандарга укуктук кеңештерди берип келишүүдө. Борбор жарандардын өз укуктарын коргоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн коомчулуктун маалымдуулугун көтөрүү максатында ачылган. Учурда алыскы айыл өкмөттөрүндө да бөлүмдөрү ачылып, жашоочуларга акысыз кызмат көрсөтүп келүүдө. Кененирээк кийинки материал. Акысыз юридикалык кеңеш берүү борборунда учурда 24 адис иштейт. Сентябрь айынан бери бул бөлүмгө 320 жаран кайрылган. Алардын көпчүлүгүнүн көйгөйү чечилген. Учурда бул борбордун бөлүмдөрү алыскы айыл өкмөттөрдө иш алып барып, жарандарга акысыз кеңеш берүүдө. Кайсы айылдан келдиң? Макумайдан келдим. Не маселе боюнча келдиң? Касабы боюнча. Касабы боюнча. Азыр документтерин көрүп чыгам, решение эсептейбиз. Азыр жана жер бөлүүнү камел ошону алып келиптир. Нотариалдык маселелер, мисалы алимент алуу темалары боюнча, ажырашууда күбөлүктө ушул маселелер боюнча көп кайрышат. Кимде кандай өзүнүн мындай эмеси болсо, суроосу болсо, юридикалык суроосу болсо, өзүнө ошо кыйынчылык туудурган суроолор болсо, ошол суроолор боюнча түз эле келип бизге кайрыла беришет да. 80 жаштагы Чевре Рахманбердиева жалгыз кызына мүлкүн өткөрүп берүү аракетинде жүрөт. Бирок анын кандай жол менен өткөрүп берүүнү билчү эмес. Кеңеш айыл өкмөтүндөгү бирдиктүү терезенин ачылганын угуп, мында кайрылган. Бар жол иштерими бүтүрүп атат. Кудайга шүгүр, акысыз бүтүрүп берди Муктар. Бир аптада эле бүтүп калды. Кеңеш айыл өкмөтүндө сентябрь айында бирдиктүү терезе ачылып иштеп келүүдө. Бул жерде жер, турак жай, социалдык жактан коргоо жана башка адистер иш алып барышат. Бул кайрылган жашоочуларга ыңгайлуу болгонун айтышат. Себеби шаардан алыс болгонуна байланыштуу барып келүү маселе жаратчу. Ыкчам топ түзүлгөн. Бул топко биздин катчы, соц адиси, мен юрист, жер адиси жана ар бир айылдын айыл башчылары, 4 айыл башчы кирген. Биринчи иш аракет ар бир айылда ушундай проблемасы бар адамдарды выявить этүү, табуу. Анан буларды биз компьютерге регистрация салып каттагандан кийин ушул маселелерди чечүү боюнча кандай адистер керек болсо ошол адистерди ушул жерге камсыздап алып келип, ушул ордунда ар бир адамдын маселесин көйгөйүн чечип берип жатабыз. Мындай элге кеңеш берүү борбору Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндө да ачылган. Мобилдүү топ түзүлүп, жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Анда 50дөн ашык жарандын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. 22 адамдын паспорту жок экени аныкталган. Мындан улам аларга жөлөк пул же медициналык жардам көрсөтүү кызматтарынан пайдалана албай калган учурлар көп болот. Укуктуу жактан көйгөйү бар адамдарды изилдеп аныктап чыгыш үчүн мобилдик группа түзүлдү. Ошол группа жерлерге чыгып, ошол адамдар менен чогулуштар өткөзүп, адамдар менен жолугушуулар өткөзүп, кимдин кандай укуктуу жактан көйгөйлөрү бар, ошолорду аныктап чыктык. Кыргызстанда сот адилеттигине жетүүгө мүмкүнчүлүктүү кеңейтүү долбоорунун алкагында аталган борбор Бириккен Улуттар уюму тарабынан колдоого алынып ишке ашкан. Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгында элге кеңеш берүү борбору ачылып, сентябрь айынан баштап иштеп жатат. Жакында Кара Суу районунда да ушундай борбор ачылаары күтүлүүдө. Чолпон Калбек кызы, Айбек Беделбеков, Ынтымак.